Көөдөнү сүйүнүчкө толуп кубанган артып турган Гүлмира Тургунованын бүгүнкү күнү бир ай мурун тилеген тилеги жана кыялы эле. Бүгүн кыялы орундалып, жашоосунда кубанычтын каалгасы ачылды. Баштап берип атат. Чоң рахмат. Балдарында да сүйүнүч болот, биздин үйүбүз болот атабы. Чындап эле ишенбей атабыз. Чындап эле мен азыр дагы ишенбей атам. Өзүм бир асманда учкандай болуп атам да. Эки баланы тарбиялап жаткан Булат эне буга чейин ижарага алынган үйдө баш калкалап келишкен. Жубайлардын экөөнүн тең майыптыгы бар. Буга чейин үйлүү болууну кыялданган ата бүгүн жаңы курулуп жаткан үйүнүн бөлмөлөрү менен тааныштырып чыкты. Биягыбыз болсо детский, балдардын уктай турган, балдарын сабак даярдай турган жери. Кудай буйрса жакында. Бери болсо зал, Кудай буйрса, берге келген бияка эметип эме кылсак, келген конокторду ушул жерден тосуп, ушул жерден тамак ашын, ушул жерден сыйым көрсөтүп, Кудай буйрса. Үй бүлөнүн кубанычына башкы себеп болгон жер тилке жалпы журттан чогулган акчага алынган. Кайрымдуулук иштин башкы демилгечиси кошунасы Оксана Эркинбекова болгон. Бул үй бүлөнүн жагдайын тартып, өзүнүн социалдык баракчасына бөлүшкөндө коомчулук колдоого алып, бөлүшөөр замат акча каражаты чогула баштаган. Анан бир нече күндөн уже акча жакшы эле чогулгандан кийин биз участокты алдык, участокты алып уже там сала турганга өттүк да. Анан участок алгандай мына буйруса участок алдык дегенде видеону чыгаргандан кийин бизде ушул Талаш шаарынан жардам беребиз деген жарандар чыкты. Биз фундаментин баардык расходторун, материалдарын, усталарын, акчаларын баардыгын өзүбүз каржылап, фундаментин тургузуп беребиз. Биздин атыбыз жашыруун эле аноним болсун. Кийинчерээк айтсак айтабыз же айтпайбыз деген сунуш түшүп, мына азыркы учурда фундамент ошол жарандардын артынан куюлуп жатат. Ушул бир ай, 2 айдын аралыгында күн сууганга чейин уже элибиздин жардамы менен ушул үй бүлөгө полный тамды салып, бүтүрүп, ичиндеги мебель, бытовой баардык нерсесин алып берип, киргизе турган максатта турабыз. Кайдыгер карабаган инсандар бул үй бүлөнүн кубанычына себепчи болушту. Оорун колдон, жеңилин жерден алып, жардамыбызды аябасак бирге көтөргөн жүк жеңил болоорун далилдешти. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары.